Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында түн тынч өттү. Ош облусунун Алай районунда жана Баткен облусунда салыштырмалуу туруктуу, бирок чыңалуу элементтери бар деп билдирди чек ара кызматы. 20-сентябрдан 21-сентябрга караган түн тынч өттү. Эскерте кетсек, 20-сентябрдан тарта мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесинде чек ара аймактарында жарылбай калган ок дарылардан, миналардан жана башка жардыргыч заттарды табуу, тазалоо жана зыянсыздандыруу иштери жүргүзүлүүдө. Тажик тарап чек арада маселелерди тынч жолу менен чечүүгө кызыктар эмес. Мындай пикирин Коопсуздук кеңештин катчысы Марат Иманкулов улуттук телерадио берүү корпорациясынын түз эфиринде билдирди. Тажикстандын кол салуусу башталганда эле Садыр Жапаров менен Эмомали Рахман Самаркандта Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде болгон. Марат Иманкуловдун айтымында Садыр Жапаров Эмомали Рахман менен Самаркандта жолуккан, бирок күтүлгөн жыйынтык болгон эмес. Былтыр билесиздер 29 апрель болгондон кийин биркеден президент мен барам Рахман менен сүйлөшөм деп кетпеди беле. Элдердин сын болоруна карабастан элдер муну туура эмес көрүп, абдан сындай туруп, билип туруп атайын барганда. Эмне себептен барып мен кой, мен өзүм менен жолугуп, ушу менен бул болбойт. Эл мен сындаса да мен барайын деп барып сүйлөшүп анан келген. Келгенден айткан. Муну мен сүйлөшүп мүмкүн эмес экен турбай деп келген. Абдан разочаровать келген да. Ошондо эле келген. Вообще түшүнбөгөн эме турбай булай. Бул чек араны чечейин деген ой жок окшойт деп ушунда келген да. Анан мына ошондой эле биз сезгенбиз. Булар кайра кайталанар биле. Эл деле түшүнүп жүрдү. Кайталар ишен жетип калган деп жүрдү. Мына биз даярдыктарды көрүп аттык. Эми аркан сылтоон улатпай, силерден кетти, бизден келди. Кыргызстандын аскер кызматкерлери Тажикстандын аскерлери менен эмес, эл аралык масштабтагы террористтер менен кармашты. Бул тууралуу депутат Жусупбек Коргонбай уулу жогорку кеңештин жыйынында айтты. Мындан тышкары эл өкүлү чек арадагы жакын жашаган тургундардын армиясы жарактуу мүчөлөрүнө курал жарак таратуу керектигин айтты. Биздин аскерлер жөнөкөй тажик солдаттары менен кармашкан жок. Биздин аскерлер эл аралык масштабтагы Афганистандан Рахман наемник кылып алып келген эл аралык террористтер менен аябагандай кармашты. Андыктан биздин азыркы кезде ошол жерде күнү түнү казармный положениеде туруп коргоп жаткан жоокерлерибизге жана анын жетекчиликтерине терең таазим менен ыраазычылык билдиришибиз керек. Андан менин бир сунушум Тажикстан менен чектеш жайгашкан айылдарга тез аранын ичинде армияга жарактуу үй бүлө мүчөсүнө курал жарак таратышыбыз керек. Ошондой эле эл өкүлү Балбак Түлөбаев Тажикстандын бийлигине кайрылуу жасап, алардын аскерлеринин мындан ары Кыргызстанга машыгууларына жибербөө талабын койду. Октябрь айында боло турган машыгууда алардын келтирбөөнү айтып, келсе да чатак чыгып кетет деди. Обращаюсь к президенту Таджикистана, министру обороны Таджикистана. Отныне не отправляйте ваших солдат на учения в Кыргызстан. Мы их не ждем. Вообще не отправляйте. И наших солдат тоже не отправляйте. Тажикстан менен мындан кийин биздин жерге келип ученияга келбесин вообще. Мына октябрда болот экен, вообще күткөн жокпуз биз аларды. Келсе чатак чыгат буякта. Экинчи, тажиктин аскерлери Кыргыз территориясына кирбесин. Биздин аскерлер да барбасын ОДКБ линиясы боюнча Таджикстанга. Кереги жок бизге. Эл араң турат, поэтому обращаюсь, если у вас честь, достоинство имеется, есть хоть капля, не отправляйте ваших солдат сюда. По линии ОДКБ, по другой линии. Мы их не ждем. Бүгүн 21-сентябрда жогорку кеңештин жыйынында эл өкүлү Тазабек Икрамов Баткен жергесинде жөнөтүлүп жаткан гуманитардык жардамдардын отчетун алуу маселесин көтөрдү. Буга эл арасында ишенбестиктер пайда болуп жатканын жүйө келтирди. 21-сентябрга карата Баткен облусуна жалпы 1053 тонна гум жардам жеткирилди. Анын ичинен 131 тонна ÖKM тарабынан, 732 000 тонна жарандар тарабынан өз күчү менен жеткирилген. Учурда кампада 188 тонна гуманитардык жардам турат. Республиканын аймагында чогулган гуманитардык жардамдар 122 оор жүк ташуучу унааларга жүктөлүп, Баткен облусунун аймагына жөнөтүлдү. Биз ошол жерге барганда, урматтуу төрага, былтыркы Баткен окуясында болгон окуядан кийин ошол жерде МЧСке топтолгон элдердин жардамы боюнча сурап отчет алышыбыз керек. Элдерде бир топ ошол жерде ушунчалык ишенбестиктер пайда болуп атканын айтышты. Мына ушул акчалардагы эртең
туура багытка колдонсо деп айтат элем. Ошоларды бардыгын бул жерге алып келип эртең отчетун бере тургандай кылышыбыз керек. Топ-топ берет экенбиз, аягын чыкпай калып атат. Ошо жердеги жергиликтүү Лейлек жерине барганда ошо жердеги элдер айтып атат. Былтыркы топтолгон 500 миллиондун 5 тыйынын дагы биз бир жерден көргөн жокпуз депчи. Тажикстан тараптын агрессиясынан улам Баткен облусунда 365 үй талкаланды. Бул тууралуу ÖKMдин куткаруучулары даярдоо борборунун жетекчиси Ырысбек Жолдошбаев билдирди. Анын айтымында эртеңден баштап Баткен облусунда талкаланган объектилерди тазалоо иштери башталат. Баткен районунда жалпысынан 365 турак жай, 6 стратегиялык объект, 168 сарай, 168 жашоону камсыздоочу объект жана 16 автоунаа талкаланган. Жолдошбаевдин айтымында облуска 53 атайын техника жана 615 куткаруучу тартылган. Алар гуманитардык жардам кабыл алуу, жөнөтүү жана жеткирүү иштерин жүргүзүп жатышат. Учурда талкаланган объектилерди текшерип, келтирилген зыяндарды эсептөөдө. Мурдагы саясатчы Нурлан Мотиевди сабаганга шектелип 35 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдиришти. Маалыматка ылайык Бишкек шаарынын Свердлов райондук милициясына Нурлан Мотиев арыз менен кайрылган. Ал өз арызында ушул жылдын 18 сентябрында Москва жана Гоголь көчөлөрүнүн кесилишинде болжол менен саат 12:40 чамасында белгисиз 3 адам ага карата күч колдонуп, уруп сабап кара түстөгү башсеткасын тартып алганын. Ал башсетканын ичинде көк түстөгү Samsung 31 үлгүсүндөгү уюлдук телефону, 32 000 сом өлчөмүндөгү акча каражаты, паспорту жана арыз ээсинин пенсиялык күбөлүгү болгонун билдирген. Андан кийин кылмыш болгон жерден шектүүлөр изин жашырып качып кетишкенин маалымдаган. Аталган факт боюнча кылмыш иши козголуп, буга чейин соттолгон Жалал Абадтын тургуну кармалган. Ал Нурлан Мотиевди 6 жылдан бери абдан жакшы тааныгандыгын, жашаган жерин билгендигин сабап кетүүгө Мотиев өзү себепкер экенин билдирген. Казакстандык блогер Нурбек Нуртаза үй бүлөсүнүн атынан Баткенге жардам катары ыктыярчыларга 1 миллион теңге которду. Ал Инстаграмга акча которуп жаткан видеосу менен бөлүштү. То, что происходит там в последние дни, я считаю, такого быть не должно вообще в 21 веке. Не только в Кыргызстане, да и в других странах. Единственное, чем мы можем помочь от своей семьи, это материально. Помочь пострадавшим. Сайт, который создали кыргызские волонтеры, снизу указаны реквизиты. Мы хотим помочь от своей семьи такой вот суммой. Ребята, если вы тоже хотите помочь, вот ссылка. Надеюсь, это все в скором времени уже закончится. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизди социалдык тармактардан да көрүп, акыркыча маалыматтарды окусаңыздар болот. Эфирде Элмирбек Нурбек уулу болдум. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар.